Адыхан Мадымаров эртең Орусияда мекендештери менен жолугушуу өткөрөт. Белгилүү саясатчы Адыхан Мадымаров эртең 23 февралда Москва шаарында мекендештери менен жолугушуу өткөрөт. Белгилүү болгондой, саясатчы менен жолугушууга активисттер, Орусияда кыргыз диаспораларынын жетекчилери катышат. Адыхан Мадымаров 2018 жылдын 15 декабрында Москвада кыргыз жарандары менен жолугушуу өткөргөн. Анда жолугушууга келгендер залга батпай, Мадымаровду биздин президент деп тосуп алышкан. Булак супер чекит кейжи. Ардактуу YouTube көрөрмандар, Адыхан Мадымаров эгер президент болуп калса, өлкөбүз кайсыл жакка өнүгөт? Ой пикирлериңиздерди бөлүшө кетиңиздер.